Так, эми болсо биз бул жака жаңа бир мындайча айтканда бокс чыгарайлы. Так, анын үчүн мен молорду өчүрүп турайын. Так, буларды өчүрүп турайлы, тазалап. Так, андан кийин болсо CSS-ден өчүрүп турам. Так. Эми биз бул индекс HTML-га биз эки div жаратып алайлы. Так. Div дагы бир div жаратып алайлы. Div. Так, эми мен бул эки divге тең окшош бир класс берип алайын. Бул жерге класс. Бул жака мен box берейин. Что экөө бир эле кызмат аткарат, box. Андан кийин бул бокстун ичине дагы мен бир box бир деп ачып алайын. Экинчиси болсо эки деп ачып алабыз. Чтобы экөөнү бир бокска берген болсок, бул экөөнү тең бирдей таасир этет. Так, анын үчүн эми биз кайра эле CSS-ге кирип алабыз. Так, CSS-ге кирип бул жерге биз боксту ачабыз. Так, точка box. Экөөнү бирдей размер берсин. Так, биз бокстун өзү, так, widget узуну. Так, узундугу канча болсун? Так, 150 пиксель кылайлы. 150 пиксель. Андан кийин туурасы h буун деле 150 пиксель кылайлы, экөө окшош болсун. Так, эми болсо border бере алабыз. Borderибизге 10 пиксель болсун. Бардык тарабы 10 пиксель. Пока что бул жакта эчтемке жаралай элек. Так, бул жака биз solidтен бере алайлы. Solidтен берели. Мында жаратып алдык. Так, жаратып алдык. Так, solidке эми биз цвет кандай болсун? Black болсун, э? Black болсун. Дашкана коробка жаратып алдык. Так, биз бул жерде өтө эле бордерибиз узун болуп калыптыр. 1 пикселден берсек болот экөөнү тең. Так, эми биз бокско уже мол бокс болгонуна байланыштуу бул экөөнү тең бирдей берип алдык. Эми жарайт. Эми биз мол бокс 1, бокс 2ге иштейбиз. Так, анын алдына так, точка менен эле так, точка менен бокс 1. Бизде бокс 1 бар да, бокс 1. Бокс 1ге так, background color. Color болсо, ну, примерно мындай цвет коюп алайлы. Brown. Мындай цвет коюп алдык. Так, андан кийин бокс 2 бар, бизде мол экинчиси бар. Бокс 2 бар уже. Бокс 2ге. Так, бокс 2. Буга дагы background color. Так, background color. Color'ыбызга дагы бир цвет берип алайлы. Примерно мындай цвет берели. Мына эки коробка жаратып алдык. Эми экөөнү бири-биринен ажыратып алайлы. Так, small үстүнөн и алдына. Так, бокс 1ге биз merge'дан код берели. Так, merge. Так, алдына merge. Merge'ибиз канча болсун? 4 жака тең 10 пикселден болсун. 10 пиксель. 10 пикселден болсун, э? Мына, уже автоматтык түрдө могул биринчи бокстубуз коробкабыз автоматтык түрдө бул бөлүнүп кетти. Автоматтык түрдө бул жака жылып кетти. Келиңиздер, муну биз кодировкадан көрүп алайлы. Неке, merge'ибиз бардык тарабы 10дон болду. Неке, 10. Монолус. Неке. Муну өзүнө алып келип турам, неке. Бардык тарабы 10дон болду. Келиңиздер, бир тарабын дагы кичине көтөрөлү. 10 пиксель эмес, келиңиздер 40 пиксель берип көрөлү. 40 пиксель берсек, бул жагы автоматтык түрдө эки тарабы 40 пиксель болуп кетти. Так, текшерип көрөбүз. Неке. Эки тарабы 40 пикселден, алды менен өйдөсү 10 пикселден болду. Автоматтык түрдө. Так, эми экинчи бокс, экинчи коробкабызга да, боксубузга да merge берип көрөлү. Так, merge. Merge'ге дагы 10 пиксель берели. 10 пиксель болду. Бул экөө жанашты, мен 40 пиксель алып турайын примерно. Экөө бирдей болуп размери чыкты. Так, буга мен 40 кайра эле 40 пиксель. Так, мен часовой стрелка кылгым келди. Так, часовой стрелка кылыш үчүн, так, мен 4 жагына тең размер берип чыгам. Так, мен 20 пиксель калат бул жагы. 20 пиксель. Эми текшерип көрөбүз. Кодировкадан алды өйдөсү 10 пиксель, эки жагы 40 пикселден, эки тарабы. Алды болсо, мына мен бунун аралыгы 20 пиксель болуп калды. Неке, 20 пиксель уже.
Келиңиздер, мен могул светти бир башка светке өзгөртөйүнчү. Чото бул свет чыкпай атыр мага. Примерно мындайраак свет берип көрөлүчү, или мындай ачыгыраак светтен, что кичине ачыгыраак болсун. Келиңиз буга дагы кичине ачыгыраак свет береличи. Чото көп эле болуп калыптыр. Так, RGB или мындай деле болот. Мыналга көңүл буруп элеңиздер. Бул болгону RGB или өзүнүн свети экен. Бул экөө тең светтерин өзгөртүп алдык. Так, 20 пиксель берип алдык. Келиңиздер, бул жагынан 30 пиксель берели, чтобы баарына бирдей болсун, 30 пиксель. Ал өзүнчө отдельный болот. Так, эми текшерип көрөбүз. Кайрадан 10 пиксель үстү. Өйдө тарабы 10 пиксель болду. Эки аралыгым, мына менен мунун аралыгы 10 пиксель. Эки тарабы болгон болсо 40 пикселден болуп алды. Жок, бул жагы 40 пиксель, бул жагы 30 пиксель менеке. Бул жактан уже көрүп алсаңыздар болот. Бул өзү 150-ке 150 менеке. Биз өйдөсүдөн алдыдан менеке бокска өкөнөдө тең бирдей берип алганбыз го. 150 пиксель берип алдык. Ага деле маневчик болот. Так, анда эмесе эми биз келиңиздер. Так, буга мен мынага бир текст жазып берейин, мына бунун ичине. Так, Лора менен жазайлы. Так, Лорамды өтө эле тексти узун болуп кетти. Так, кыскартайын текстибизди. Могул текстибизге уже түштү. Автоматтык түрдө бул жакка түштү. Текстибизге түштү. Бирок бунун экөөнүн размерин бирдей кылып алыш үчүн мен пока что бул жерден мен буларды алып тура берейин, что бардык жагы 10дон болсо, что экөө бирдей тегиз болот экен. 10 пиксель колдонуп тура берели, 10дон 10. Эми мына текстибизди карасаңыздар, бизде мына бокска ал жака бири-бирине жармашып калган. Ушуну кичине ажыратып алайлы. Ал үчүн биз кандай текст жазып алабыз? Так. Ал үчүн биз бул жерге page кылабыз. Page'int бул дагы 10 пиксель болсун. Автоматтык түрдө 10 пиксель жазып алдык. Бирок бул жерде караңыздар. Мен бул жерде текстти жазганымдан кийин бул мына коробкабыз уже автоматтык түрдө өзүнөн өзү эле чоңоюп кетти. Себеби мен бул бокска бергенмин да, баары бул экөө тең бирдей болсун, окшош болсун. 150-ке 150 пиксель бергенмин. Что могул өзгөрбөш керек эле. Эмне үчүн өзгөрүп кетти? Келиңиздер көрөбүз. Бул жактан коддон көрүп алабыз. Бул жерден өзгөрүлгөн себеби бул жака 10дон 10 кошулуп калды, page калды. Ошондо бул 150-ке эмес, бул жака 170-ке 170 болуп калды. Мына үстүнкү коробкабыз. Эми ошону биз тегиз болушу үчүн бул жака дагы бир тек жазып алабыз. Так, тегизден тегизге жазып алайлы. Биз буга бир текст жазып алайлы. Так, box size бар бизде. Так, келиңиздер, муну алдын эле жазайын. Так, box size. Так, box size-га бирдей тегиз болуш керек. Что бул текст, мен мисалы монун ичин 10 пикселден болсун текст десем, бул автоматтык түрдө бул мына бокстубуз өзү дагы чоңоюп кетти. Box size-га мен жазып алам. Так, box size-га мен канча пиксель коюп алса экен? Так, примерно келиңиздер 10 пиксель берип көрөлү. Эле жөн эле border box берип көрөлү, что тегиз болуш керек. Мына экөө тең көрүп алдык. Болгон азыр мен бул текст ичинде көп болгондуктан мындай болуп атат. Кичине азыраак жазсам, автоматтык түрдө тегиз эле чыгат. Так, кичине эле алайынчы, что баарын абзалбай. Минеке, экөө бирдей болду. Болгону мен бул жака отдельный border box берип салдым. Бунун өзүнө. Эми буга да бир текст жаза турган болсом, примерно бокстун ичине да мен мисалы бир Лора менен жазып көрөйүн. Автоматтык түрдө бул жака чыгып кетти. Бул жерде мен ала турган коддорум бар. Так, мен сиздерге мына алдыраак түшүрүп коеюн, что адашып кетпеңиздер. Окей. Так, текшерип көрөлү. Мына автоматтык түрдө бул жака чыкты. Эми бирок мен мунун ичине дагы бере турган болсом, так, аны үчүн кандай кылабыз? Бул жерде биз автоматтык түрдө page'int берип алат экенбиз, Так, margin'imiz бар, page'int. Что текстибизге. Page'int. Так, page'int. Page'intibizге дагы 10 пиксель. 10 пиксель. Эми бул алды чоңоюп кетти. Автомат түрдө бул алды чоңоюп кетти. Буга да биз box size-ны бул жака пайдалансак болот. Жок, эми мен ар бирине box size-ын жазып олтурбайм деген немелер болуп аткан болсо, бул жерге мен ан үчүн бир тек жазам.
аны кандай тек кылабыз? Так, жылысча. Так, бул жерге мен жаңы бир тек ачып алайын. Так, жөн эле жылысча. Мол бокс сайзын өзүнө эле ушул жака орнотуп салабыз, что баарына бирдей болсун деген. Так, бокс сайзыбыз бар. Текшерип көрөбүз. Менин баарына бирдей болду. Чтобы биз мол бокс сайзынды мына ар бирине жазып болтурбайбыз, кыйналбайчы. Себеби эмне үчүн? Бул экөө размери бузулуп кетпеш үчүн. Так. Размери болгондо кандай бул? Автомат түрдө биз текст жазсак эле бул жака уже өзүнчө бөлүп кетип жатат. Так, тапшырма ушул болсун. Ушундай бокстон 7-8 бокс түзөлү, 8 бокс түзөлү. Ар бири өзүнчө светтери өзгөчө болсун. Ар биринин размери ары башка дагы кылсак болот. Эми ары башка дегенде кандай? Бардык дивке бир эле бокска размер берип алат экенбиз дагы. Ошонун негизинде эле свет берип, ичине текст жазып кете берет экенбиз.